pare che in South Dakota state.
Саус Дакота штатында техника саткан жер бар экен, азыр бир сире көрүп көрөлү. Бүгүнкү тема айыл чарбасы болуп аткандан кийин Америкада кандай техникалар бар экенин көрөлү. Ондай трактор бар экен, сатылат булар. Мен айыл чарбасына жокмун, бирок бул деген бир тырмаган неме окшойт. Мен ар дайым көрүп калам жолдордон. Астынан жеңил машина өтүп кетчүдөй экен да. Бул эмне трактор болду экен, түшүнбөйм. Абдан бийик экен. Дөңгөлөк эле кишинин бою менен тең окшойт. Американский трактор. Абдан кызык көрүнөт экен. 2022 жылкы бул деген дары себет окшойт да. Эки канатын эки жакка чыгарып, талаага дары сепкен трактор окшойт. Бул техникадагы айыл чарбасына кызыккан мекендештерге кызык болуш керек. Мен түшүнгөн жокмун. Же бул жерди жумшарта турган атайын техника окшойт. Мындагы эки канат эки жакка ачылат экен. Анан жетиги тоголоктору жерлерди жумшартып майдалайт болуш керек. Бул жакта дагы эки техника турат, бирок түшүнгөн жокмун бул эмне болот болду экен. Же ылдый жагынан чөп чогултабы? Бүгүнкү видео биздин айылда жашаган мекендештерге арналат. Бул жакта эки мини трактор турат. Бул жакта комбайн турат. Комбайндын астындагы эгин чапкан жери жок окшойт. Муну отдельно кошот окшойт. Ушундай комбайн экен. Бул жакта болсо жанагы биз көргөн бийик трактордан 3 турат. 1, 2, 3. Достор, мен азыр жаңы комбайн көрсөтпөдүмбү? Мына могул жери комбайнга бекилет окшойт. Анан бул чапкан жер окшойт. Арпа, сарпа, буудай, сулуу дегендерди чабат окшойт. Мындай экен асты. Бул жакта дагы комбайндар турат. Мына могул жерине атайын бекитет окшойт да, ушул комбайндын могул оборудованияны. Анан талаага чыгып чаба беришет. Мыякта дагы бир комбайн турат. Ушундай комбайндан ар бир айыл өкмөткө бирден болгондо, хотя бы
О, бул абдан түшүнүксүз техника экен. Вообще эчтекесине түшүнгөн жокмун. БК-чыкылары көп экен. Бул эмне болду экен? Үстүнө деген пластмассовый бочкалар бар экен, ошол жака бир суюктук куюлуп, анан атайын талаага дар чачабы, түшүнүксүз экен. Бул жакта дагы бир сары комбайн турат. Чоңдугу бирдей эле окшойт. Кабинасы абдан сонун экен. Салафан менен экен ичинин баары. Такыр чыга эле экен, масло экен, дөңгөлөгү да масло экен. Почти дөңгөлөгү менин боюман кичинерээк экен. Мына ушундай тракторго илип алат экен. Жана мен сиздерге көрсөткөм, 2 техника деп башында. Ошолорду ушундай тракторго илип алып, анан эмне кылат экенин түшүнгөн жокмун. Бул жакта дагы бир комбайн турат. Америкада талаалардын көбү жүгөрү. Ошо жүгөрүнүн майдаларын, калдыктарын көрүп атабыз. Жүгөрү да чабат экен бул комбайн. Мыякта бир эски трактор турат. Американецтер ушундай эски техниканы жакшы көрүшөт, ушинтип коюп коюшат. Могул мага абдан жакты. Бул вообще эле тыгылбайт окшойт. Дөңгөлөктөрү резиновый экен. Дөңгөлөктөрү резиновый экен. Бул кышында деле кете берет го. Бул жагынан көрөлүчү. Бuyakta ошо техника экен, трактор экен. Бул эмне кылат болду экен? Айыл чарбасына жакшы түшүнбөсөң жаман экен. Бул жанагы эле комбайн, сары комбайн экен. Анча мынча техника бар экен бул жакта. Бул жерде эски трактор турат. Ушул трактын жаңысын карагылачы. Жылтырайт. Бул дагы абдан жакшы состояниеде, аз эле жүрүптүр. Бuyakta бирдеме бар экен. Булда түшүнгөн жокмун, аркындысында түшүнгөн жокмун. Достор, анан ушу айыл жеринде жалаң ушундай тракторду айдашат. Peterbilt, Kenworth, оверсайз деп коюптур, ушул тракторлорду талаага ташышат экен. Бул жакта дагы бир Peterbilt турат. Бул жакта дагы бир Peterbilt турат. Мен өткөндө көрсөткөм ушу South Dakotaдан. Бул жакта арпа, уун, сулуу ташыган трейлерлер ушундай болот экен. Двойной болот экен. Арканысы трак менен чогуу, бул болсо прицеп экен. Үстүнөн салып беришет. Ылдый жагынан түшүрө турган жери бар экен. Ошол жагын ачып туруп, буудай, арпа, сулууларды түшүрүп коет экен, достор. Бул жакта болсо трейлердин түрлөрү бар экен. Жапжаң экен, масло экен. Америкада көп колдонот ушундай трейлерлер. Көбүнчөсү техника ташышат. Тигинден баштап
майдасынан чоңуна чейин. Булар четтери ачык экен. Могул жерде чети жабык турат. Мындайларды пикап трактор, джиптер сүйрөп алып бирдеме ташышат экен достор. Мыякта экинчиси турат. Бул жакта тете арка четкилери четинде рамасы жок экен, булар болсо бар экен. Мына өзлөрү жеңил болот, экеле дөңгөлөгү бар экен. Джипка илип алып туруп үстүнө бирдеме салып кете беришет. Могу артындагы решетка жакшы окшойт. Муну жерге жаткызып туруп эле каалаган нерсесин ушунун үстү менен айдап кетет экен. Ичине салып туруп кайра жаап коет экен.